Ушунчалык бүгүн суроо келди мастурааттардан. Күйөөгө тийип атканда кол оңсосу бар экен, колтугу житкелет экен, ошону айтыш керекпи жокпу деген. Мен аябай кыйналдым жооп бергенде. Бирок мен айтыш керек го деп ойлоп калдым. Анткени барып жашагандан кийин тез эле нике бузулуп чыкты малы бар да, бардык адам түшүнө бербейт. Бардык адам койчу бул бечара мастурат айыбы бар экен, ушуну жашырып коеюн, кой жардам берейин, оңдоюн деген, ал 100дөн 1 эркектин колунан келмейинчи башканын колунан келбейт да. Ооз сасык экен, ана мындай экен, дагы мындай экен, тери бар экен деп ушундай келет да. Ал эмес китептерде келет. Эгерде эркектин оозу катуу сасык болуп талак бербей атса, денесинде бир нерсеси болсо, башка болсо аял ажырашып укугу бар деген сөздөр келет. Ошон үчүн ушул маселелерди биринчи тазалаганга аракет кылыш керек. Эгер үй бүлө бузулуп кала турган болсо, анда күйөөгө тийип санын көбөйткөндөн көрө ошону айтып койгон болсо жакшы болот да. Бир жолу бирөөлөр ушинтип болуп калып, ана мен айтып койгом, ушу коңур көп тартат бул киши депчи. Десем, тигил адам айтат, мен деле коңур тартам, эчтеке эмес деп, анан азыр бак жашап атышат да. Мага капа болгом, эмнеге айтып койдуң деп. Анткени кокустан ал жакпай турган болуп, ажырашып кеткен болсо, үй бүлө бузулуп, дагызычы болбок. Ага чейин канча той, канча бир нерсе болот да. Ошон үчүн ал эмес үйлөнүп аткандар, ошол үйлөнгөнгө чейин доктурдан барып, медициналык кароодон өтүш керек. Бири-бирине туура келеби, кандын группалары башка. Кээ бир адамдар турмушка чыгып балалуу болбой жүрө берет, неге туура келбеген үчүн. Анан бул аманат болуш керек да. Анан ошондой турмушка үйлөнүп чыкса, проблемалар азыраак болот деген.